Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Манас айылына келдик. Манас айылында биздин курулуш жүрүп жатат. Азыркы күнү 23 февраль. Ошол себептен бизди көрүп жаткан кыргыз мындай айтканда эркек жарандардын баарыңарды тең майрамыңыздар менен куттуктап кетейин. Жана ошол бүгүнкү 23 февралга биздин объектибизде курулуш кайсыл деңгээлге жетип калганы жөнүндө силерге маалымат берип кетели дедик. Себебин да өзүңүздөр билгендей, биз да мурда видео чыгарганбыз. Ал видеодо болсо ушул эле объектини биз ушул февраль айдын башында жаңы дубалын көтөрүп баштайбыз деп пландап жаткан болчубуз да. Азыркы учурда силерге кайсыл деңгээлге жумуш жетип калганын көрсөтүп, жана үй боюнча да кичинекей чакан обзор тартып беребиз. Азыр бизди видеону аягына чейин көрүүгө аракет кылыңыз. Мынакей биз эң негизги тамбурга киребиз. Тамбурдан болсо өзүңүздөр билгендей, бул боксовый зона деп коет. Мустак шамал менен ушул жерге кирип калып калгыдай болот да. Жана бул жерге үйдүн бут кийимин чечип, кийимди чечип колдонгонго болот. Ошондой эле ушул эле жерде, бул жерде чакандагы бир өзүнчө бөлмө бар. Бул бөлмөнү болсо кардар келечекте тех помещение катары колдонулуп атат. То есть эгерде кышында үйшүп калчудай болсо, бул жерде топка кылып салса болот, же болбосо өзүнчө туалет кылып салса болот, же мындай айтканда үйдөгө керектелүүчү швабра, наркы, берки, майда чүйдө нерсенин баарын кармап ошол жерге коюп колдонуучу нерсе катары колдонсо болот. Андан кийин эң негизги үйдүн мындай айтканда коридоруна же болбосо холлуна киребиз. Өзүңүздөр көргөндөй ушул жерден бүт жерге чачырайт. Мынакей могул жерге болсо кенен холл болот. Ушул жерге, бул жерге диван коюлат, бул жерге телевизор коюлат. Бул үйдүн планы боюнча терезенин нар жагында болсо жайында колдонуучу беседканын функциясын аткаруучу терраса болот да. Аны дагы кошо бүтүрүп кетебиз. Андан кийин эле ушул холдон биз ата-эненин бөлмөсүнө кирсек болот. Мынакей бул уктоочу бөлмө, ата-эненин кенен бөлмө. Кадимкидей эле бул жерге 2 кишилик мындай айтканда спальня, кровать коюлат, шкаф, мебелдер коюлат дагы. Үйүңүздө улуу кишилер бар болсо, экинчи этажга көтөрүлбөй, биринчи этажда жашаганга жакшы бир мүмкүнчүлүк алат. Андан кийин биз кийинки жерине өтөлү. Кийинки жерине өтсөк, бул жерде өзүңүздөр көргөндөй атайын лестницага место калтырылган. Ушул жерден лестница чыгат дагы биз экинчи этажга көтөрүлөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй лестницанын терезесине дагы местолор калтырылып кеткен. Анан ошол лестницанын астынан биз санузулга кирип кетсек болот. Мынакей бул санузул. Ушул жерден болсо коноктор келеби же болбосо өзүңүздөр колдоносузбу, ылайыктап колдонсоңуз болот. Эми биз кухняга өтөбүз да. Кухняга өтсөк, өзүңүздөр көрдүңүздөр, кухня мындай айтканда кенен эле кухня бар. Жана бул үйдүн планын чийилип, пландап кардар менен кеңешип жатканда, кардарыбыз ушул үйдүн арткы мындай айтканда орусча айтканда дворигине, аянтчасына очоккана жана ошондой эле үйгө керектелүүчү нерселерди курам деп жатат. Жана ошол учурда үйдө коноктошуп жатканда, баарыңыздар билгендей, ушул кухня үйдүн мотору болуп берет дагы. Конокторду ушул жерден жайгарганга келиндер жана башка жаш балдар кызмат кылат. Ошол учурда очокканага түз барып келгидей болуш үчүн ушул жерден атайын эшикче каралган. Бул дагы жасалып, жабылып кетет. Андан кийин болсо баардык ар бир кыргызды мындай айтканда ойлондурган нерсе бул конок тозуучу бөлмө да. Мынакей биз аябай кенен эле болгон конок тозуучу бөлмөгө өтүп жатабыз. Ушул жерден биздин кардарыбыз өзүнүн конокторун тосуп, сыйлап, тойлоп, жалаң гана жакшылыктарын тоскудай болот. Жана биздин кардарыбыздын мындай айтканда планы боюнча ушул эле конок бөлмөсүнөн биз террасага чыгып кетсек болот. Көрдүңүздөр, терезелери панорамный. Анан ушул жерге чыксак, бул жеринде болсо кенен терраса болот. Кийин өзүнчө беседка салып, же болбосо дагы бир нерсе куруш керек деп ойлонбойт. Кээ бир учурда коноктор келгенде болсо, бул жерден көтөрүлүп келип эле конок үйгө кирип кетсе болот, жана ушул жер аркылуу эле чыгып кете берсе болот. Анткени кез-кезде үйдө аябай көп киши тосуп жатканда, баары тең эң негизги мындай айтканда кирүүчү жактан бири-бирине ыңгайсыздык жаратпай, бул жак аркылуу кирип чыгып кеткенге да мүмкүнчүлүк болот. Биз азыр эми сиздерге экинчи этажды дагы көрсөтүп беребиз. Мынакей биз экинчи этажга көтөрүлдүк. Экинчи этажга өзүңүздөр көргөндөй экинчи этаждын лестницасы ушул жерден
жайгашкан болот дагы. Ушул жер аркылуу адамдар экинчи этажга, экинчи кабатка көтөрүлөт. Экинчи кабатка көтөрүлгөндө эле чоң холл болот. Ошол холдон эң негизги эле биринчи бөлмө бул санузел. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй кенен санузел бар. Биринчи этажда да санузел бар. Көп учурда экинчи этажга санузелга кардарларыбыз мындайча айтканда ванный же болбосо душевой комната кылып кетип атышат. Себебинде үй бүлө өзү колдонгонго да. Ошол эле ваннанын жанында могул жерде дагы бир кенен бөлмө бар. Бул бөлмө болсо кааласаңыздар балкон кылсаңыз болот, кааласаңыздар гардероб кылсаңыз болот. Бул кардарыбыздын планы боюнча гардероб болот. Бул жерге төшөк бөшөк жана башка нерсени жыйганга мүмкүнчүлүк болот. Жана бул үйдүн эң негизги өзгөчөлүгү ушул жерде дагы көрдүңүздөр да чоң панорамный терезеси менен экинчи холл болот. Ушул жерге да диван коюлат, ушул жерге да телевизор коюлат. Себеби дегенде балдар, кичинекей балдар ушул жерде отуруп, өздөрү дагы мындайча айтканда ойноп же болбосо телевизор көрүп, ылдыйк этажда холго болсо ата-энеси колдонгонго толук мүмкүнчүлүк алат. Бул дагы аябай ыңгайлуу болот экен. Андан кийин болсо биз негизги спальный комнаталарга, мындайча уктоочу бөлмөлөргө өтөбүз. Өзүңүздөр видеодон көрсөңүздөр болот. Мына биринчи уктоочу бөлмө, жумуш кызуу жүрүп жатат. Дагы бир жолу баса белгилейм, биз бул үйдүн дубалын көтөрүп баштаганыбыз февралдын башында баштаганбыз. Бүгүнкү күнү 23-февраль, экинчи этаж жумуштары бүтөйүн деп калды. Мынакей биз азыр экинчи уктоочу бөлмөгө кирип жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде дагы кенен сонун Кыргызстандын тоолоруна мындайча айтканда көркү ачылат. Андан тышкары дагы бир бөлмө бар, уктоочу. Ал жака болсо биз бул жак аркылуу кирсек болот. Өзүңүздөр көргөндөй балдар иштеп жатышат. Бул 3-үчү уктоочу бөлмө. Ар бир кыргыздын жараны татыктуу үйдө бактылуу жашаш үчүн биз үй чийип сизге кызмат кылып беребиз.